кийизден. Бирок ала кийиз, шырдак техникалар менен жасалган буюмдар чет мамлекеттерде чоң кызыгуу менен кабыл алынат. Алардын катарында Тумарар Group компаниясынын кийизден жасалган буюмдарын айтууга болот. Анткени алардын бир топ буюмдары чет өлкөлөрдө 10 жылдан бери сатылып келет. Жергиликтүү компанияда өндүрүш дизайн группа сатуу бөлүмү өз-өзүнчө иш алып барат. Кийиз аябай жылуу материалда, ал кышында, күзүндө жакшы кабыл алынат, жазында, жайында бир аз оор материал болуп калат. Ошондуктан биз барган сайын кийизди заманбап кылыш үчүн жибек же пахта аркылуу жасалган кездемелер менен аралаштырабыз. Бул нунофелтинг деген технология. Мисалы жибекти жайып, анын үстүнө жүндү кошуп, анан өкөнү баягы бышырганда аябай жеңил материал пайда болот. Ата мекендик өндүрүштө Чолпон Абдрасулова 4 жылдан бери иштеп келет. Бул аралыкта өз ишинин кесипкөйү болуп калды. Алгач бут кийимдин өлчөмүнө ылайык таразага тартылып, даярдалган жүндү жулуп, тегиз коюп чыгат. Бирдей калыңдыкта жулунуп жатканын кол менен сезүү керек. Даяр болгон соң кездеме менен үстүн жаап, самын суу менен уютулат. Бири-бирине жабышып калбашы үчүн самын менен улам сүртүп туруу зарыл. Эми бул шаблонго жүндү кайра кайрып, экинчи бетине даярдайбыз. Экинчи жүндү салыш үчүн. Самын суу менен уютулуп, даяр болгон соң жумушту андан ары Чынар айым улантат. Ал 8 жылдан бери иштеп келет. Уютулуп келген бут кийимдерди кооздоо, башкача айтканда, гүл салуу анын негизги жумушу. 4 рет жүн салынды бул тапчыкага, ичине 2 слой, тышына 2 слой. Уже бул жүн даяр болду. Алгач боелгон түрдүү түстөгү жүндөрдөн гүлдөрдү самын суунун жардамы менен даярдап алат. Гүлдөрдү уютулган бут кийимдердин үстүнө ылайыкташтырып коюп, кооздоп чыгат. Жеңил көрүнгөнү менен үйрөнүү оңойго турбайт. Бир күндө аз деп эсептегенде 10дон ашык бут кийимге гүл түшүрөт. Ар кандай гүл салынат, полоска салынат, ар кандай кооз, кызыктуу нерселерди салып, өзүбүз аябай кызыгып иштейбиз. Ал эми Темирлан гүл түшүрүлгөн соң ысык суудан коюп, самындан сүртүп, кездемеге ороп, кийиз баскандай эле жарым саатка жакын бышырат. Бул сапаты, бекем болушу, көп эмгекти, кара күчтү талап кылган бөлүгү. Көлөмү көрктүү чыгышы үчүн бир тараптуу эмес, ар тарабынан оодарылып басылат. Ысык сууга колу күйүп калбашы үчүн атайын булгарыдан жасалган коргогуч кийип алат. Ар кандай суу болот, моолор катып калат, өтөт, ошолор колго защита да, защиттик токос. Ошол буларды ушуну басып атканда кийип алабыз да. Анан буяка колго күч келбеш үчүнчү. Анан муну 15 мүнөт басабыз ушунда. Кол мененчи. Максат болсо 2009 жылдан бери бут кийимдердин көлөмүн чыгаруучу бөлүмүндө иштейт. Тактап айтканда, бут кийимдин көлөмү чыккан соң кургатууга жиберүүгө чейинки жумуш. Кургатуу үчүн өзүнчө 1 күн керектелет. Кармаганда өзүбүзгө сезилет да, буруш болгон үчүн. Ошо ректерди мындай көтөрүп, акырындык менен түздөйбүз да, буруш болбош үчүн. Таманында болгон бурушун кетиребиз да, жылмак болот. Акыркы жумуш тазалоо. Бул эки апанын колундагы иш. Толугураак айтканда, кургап келген бут кийимдердин сулуулугун бузуп, чыгып турган кылдарды атайын станоктун жардамы менен кесип албай кырып, ичи тышын тазалап чыгышат. Жыйынтыктап айтканда, бир эле кийизден жасалган бут кийим 6-7 кишинин кол эмгегин талап кылат. Тазалоонун жолдору бар. Мисалы, мунун жүнү кай жагына жатат, ошол жараша тазалаш керек да. Антпей тескерисинен алып салсак, бул эми кесилип калат. Ошондой кылбаш үчүн биз мунун ошо жүнү кеткен жагы менен тазалайбыз да. Мында өзүнүн ыкмасы болот. Көңүлүбүзгө жакпаса щоткалайбыз. Анан бул кайра жүндөрү чыгат бул жактарына. Аны болсо кайчылайбыз мындай кылып. Кийизден жасалган, колдон жасалган бут кийимдерди барган сайын көп ошол чет мамлекеттерге чыгарып баштады. Анткени ал жактагы тургундар, сатып алуучулар байкады, кийиз биринчиден аябай натуралдык, таза, колдо жасалган, ошондой эле ден соолукка пайдалуу. Кундуз Пегарстанова, Абдылас Усенов, Кутмантан программасы.